Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар, баардыгыңарга Алланын рахматы, райымы, мээрими тынчтык болсун. Урматтуу биздин катталуучулар, бүгүн биз сүйлөшө турган темабыз китеп жөнүндө. Жакшы сөз бар, ким китепти сүйбөсө, кадырына күйбөсө, ал китептин душманы дейт. Мейли ал бизнесмен болсун, мейли ал студент болсун, жаш болсун, кары болсун, сен ал менен сүйлөшүп отурганда 5 мүнөт, 10 мүнөттөн кийин насколько начитанный, канча китеп окуган, кандай образованиясы, кандай илим деңгээли, кандай сүйлөө маданияты бар экенин сразу эле байкап билип коесуң да. Китеп окуган адам, китеп окуган балдар, жаштар по-любому алар башкача болот да. Ойлонгону, сен анан сүйлөшкөндө сезе билесиң, туя билесиң да. Бул жерде да жакшы сөз жазылган. Көп окуган бактылуу, анткени ал ордунан эле козголбостон эле бүт дүйнөнүн кереметтерин көрүп турат. Себеби китеп аркылуу бүттүгүн бул китеп аркылуу маалымат алат. Эгер дарыгер ордудан сактап кала турган болсо дейт, китеп анда надандыктан жана билимсиздиктен сактап калат дейт да. Надандыктан, билимсиздиктен китеп гана сактап калат дейт да. Мыкты китептерди окуу бул өткөн кылымдагы мыктылар менен сүйлөшүү дейт да. Залкары ошол эле Чыңгыз Айтматов дагы, мисалы биздин кыргызча китептерден кийин Сынган кылыч дейбизби, дагы башка сахабалар жөнүндө, мейли башка батырлар жөнүндө, Манас эпосу жөнүндө, мисалы Манасты окуганда деле ошонун ичинде кирип, Кошой Жолойдун күрөшкөнү, ошол образга чейин кирип кетесиң, ошол жака сени алып барат дейт да. Китеп окуган адам 1000 өмүрдө жашайт, китеп окуган адам 1 өмүрдө жашайт дейт да. Бизге деле сурап калат эми баягы каяктан сүйлөйбүз. Мен деле асмандан алып келбейм. Албетте баягы азыр китеп колго көтөрүп жүргөзөктө баракта базактагы азыр аудио книгалар бар. Мисалы YouTube'дан скачивать этип 1,5 саат, 2 сааттык китептер бар, 5 томдук китептер бар. Самолетто көп учканда скачивать этип алып, баягы жөн эле кечке Instagram чукулап, күч энергияны ошака баарын берип коюп, анан китеп окуганга күч алыбыз калбай калбастан, ошон үчүн биз өзүбүз колубуздан келишинче аракет кылабыз. Баягы сүйлөп аткан сөздөрүбүздүн баарын китептен алабыз, ошо аудио книгадан, кайсы жерде мындай данный айтылган сөздөр болсо ошону кагазга түшүрүп, андай болбосо мындай башка өзүш жок да. Эгер адам өзүм өнүгөм десе, ал сөзсүз китеп кармаш керек. Эгер ал китеп жанында алып жүрбөсө, аудио книга скачивать этип алып, жолдо сапарда жүргөндө ошол угуш менен, ошо менен адам өзүн өнүктүрөт да. Башка бунун эч кандай өнүгө турган жолу жок да. Мейли ал илимдүүлөр болсун, бизнесмендер болсун, баардыгы окуганга туура келет. Башка алма-буш озмо түш менен иш бүтпөйт да. Любой нерсеге агар адам өзүнө өсүш керек болсо, ал китеп окуш, мээнет кылыш шарт да. Ошон үчүн мен жаштардын баардыгына предлагать этет элем, биздин катталуучуларга, деги эле баардыгыбызга обязательно колубуздан келсе күндө китеп окуйук, китеп окубасак аудио книгаларды угайык да. Өзүбүздүн жашообузга, акыретибизге пайдалуу нерселерден илим алайык да. Аллах Таала баардыгыбызды надандыктан, билимсиздиктен сактасын. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.